Керемет конушунун жашоочулары жаратылыш газынын келишин 15 жылдан бери күтүшкөн. Алардын катарында Гүлнара Акимханова бар. Мындан 6 жыл мурун илгери үмүттө жаратылыш газы менен иштей турчу газ плита сатып алган. Бүгүн анын төрт көзү тең иштеп, кубанычын жашырган жок. Газпромго рахмат, ушинтип бизге көптөн күткөн газыбыз келди. Баарыбыз эл журтубуз ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Ошо рахмат, башка эмне деп айтабыз. Постоянно отубуз жанып турсун. Конуштардын жашоочуларына жаратылыш газын берүү дагы өзүнчө бир салтанатка айланып, кичинекей тургундар талантын көрсөтүшүп, ырдап бийлеп Бишкек газ ишканасына ыраазычылыгын билдиришти. Ушул жылда 10 конушка газ бердик. Эмки жылдагы 5 конушка беребиз. Ак өргө, Арча Бешик, Ак Ордо, Көк Жар, ушуларга Көлмө дегенге газ келет. Кудай буйруса азыр ушул жумуштар башталып атат. Мына бүгүн Керемет менен Касымды киргиздик. Кереметте 2 километр жасадык, Касымда 900 метр. Кереметте 265 киши, таякта 118 үйлөр газ менен газ келет бүгүн Кудай буйруса. Масштабтуу газдаштыруу иштери Газпром Кыргызстан ишканасы менен өкмөттүн келишими боюнча жүргүзүлүүдө. Ага ылайык газ түтүктөрүн конуштардын көчөлөрүнө чейин Бишкек газ киргизип берет. Ал эми ар бир жаран үйүнө киргизүү үчүн алгач долбоор чийдирип, анан ага жараша материалдарын сатып берет. Ал эми туташтыруу үчүн жумушчулар 1 метрине 350 сомдон алышат. Ушул газдын бизге эң керектүү нерсени мына күткөнүбүзгө көп болду. Биринчиден ушу Газпромго чоң рахмат. Көптөн көп күткөн ушул Газпромдон быйыл киргизип бизге газды берип, сүйүнүп кубанып отурганбыз. Буга чейин электр энергияны колдонуп, үйдү жылытып келгенбиз, тамак ашты электр энергияга колдонуп келгенбиз. Эми газ келип, кубанып турган убагыбыз азыр ушинтип. Газпром Кыргызстан ишканасы аталган 2 конушка жаратылыш газын киргизүүдө 23 миллион сомго чейин каражат сарпташкан. Ал эми ишкана 2030 жылга чейин жалпы республиканын 62%-ын көгүлтүр отун менен камсыздоону пландап койгон. Айнур Аваданова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.